Саламатсыздарбы, Сокол медиа порталынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүнкү күндө кызуу талкууда болуп жаткан кыз ала качуу салтпы же кылмышпы? Мына азыр ушул суроого Бишкек шаарынын тургундарынан жооп алабыз. Анда биз менен бирге болуңуздар. Кыз ала качуу кылмышпы же бул салтпы илгертен келген? Илгертен келген салт дейбиз, бирок азыр болбойт. Ал салт деген туура эмес биз үчүнчү чындыгында. Кыз ала качуу бул деген азыр кылмыш деп эле ойлойм мен. Бул эң туура эмес нерсе. Туура эмес, ала качып атышат да, коркутуп апарып анан кийин. Мурун ала качып кеткенде макул эле отуруп эле жашап, Анда кылмыш урушпайт, ала кылмыш эмес болчу да. А сиздин жеке оюңуз ушундай, Эми жеке оюм деген азыркы балдар кандай, мурунку жигиттер кандай болчу? Айырмасы чоң эле болуп атпайбы? Калыңды берип, жакшынакай кылып эле ошол жерден себүү менен көчүрүп кеткен. Азыркылар туура эмес эле кылып атышат. Урлап кетип кылмыш, конечно. Менин оюм, балам, илгертен эле ата энебиз сүйлөшүп берген. Азыркы мезгилде бул кылмыш, балам. Кызды зордоп, аял кишинин эмесин, өзүнүн эмесин басмарлап атышпайбы балдар? Ала качуу салт эмес, балам. Кылмыш бул. Сиздин оюңуз, Ооба. жеке оюңуз. Бүгүнкү заман боюнча бул кылмыш деп ойлойм, негизичи. Өзүңүз жеке оюңуз да. Жеке оюм бул. Айтып кетсеңиз толугураак. Негизинен албетте салт менен, бирок биз бүгүнкү күндө баягы укуктук талаада жашап аткандан кийин буну биз кылмыш катары кабыл алышыбыз керек. Ошол менен бирге биздин баягы келечектеги жана бүгүнкү жашап жаткан элдердин, коомубуздун көз карашын такыр өзгөртүшүбүз керек да. Ал мыйзамдар азыр иштейби сиздин оюңузча же иштебейби? Албетте иштеш керек, негизичи. Иштөөгө милдеттүү. Бул кылмыш катары, ооба. Толугураак айта кетсеңиз. Кыз алуу деген кылмышка жатат негизи. Кээ бирлери илгертен келген салт деп атышат да. Салт эмес бул, Жок, илгери болгону азыр заман башка да эмичи. Азыр кылмыш катары эсептесек болот да. Кылмыш. Толугураак айта кетсеңиз. Бул илгери кээ бир адамдар айтып атышат да, бул салт дешипчи. Салт эмеспи? Салтпы же ошондо кылмыш? Эми илгери болсо керек. Азыр илгеркидей заман эмес. 21-кылымда кыз ала качуу бул кылмыш деп эсептейм. Ошо кыз ала качуу боюнча азыр мыйзамдар иштейби? Жок, иштебейт. Иштейт деп айтышат, бирок иштегенин көргөн эмесмин да. Салт эмес болуп калды го акыркы күндөрү. Адам, коом өзгөрүп кеттиби же адам өзгөрүп кеттиби? Эми илгерки заман болсо дагы кичине адамдын пейили, ниети жакшы эле да, анан азыркы уже кылмыш иш болуп калды окшойт. Мен каршы элемин негизи. Бул нерсеге туура эмес эле көрөм да. Бул караңгылык деп эле ойлойм негизи. Салт эмес, кылмыш. Мен ушу кыздарды ала качып кеткенге каршымын. Кыз менен бала өз көңүлү менен сүйлөшүп жүрүп анан үйлөнсө дейм да. Ошо менин да кыздарым бар, ошо кыздар бактылуу болуш үчүн сүйлөшкөн, өзү жактырган балага барса жакшы болот эле дейм да ошо. Мен өзүм деле мурдагы поколенияны айтсам, ошо ала качып барып алып эле жашай берсе, ушинтип жашаган, эми жашайт экенбиз деп жашаганбыз да. Эми анан ажырашып кетсе уят го деп. Азыркы заманда андайга баш ийбейт кыздар. Эми бул илгери бул бизге чейинки заманда бул кыз ала качуу болгон да. Азыр бул кылмыш деп ойлойм. Эми кыз ала качуу негизи болбогон нерсе да. Эми буга деле бул чара колдонсо болот да, кыз ала качкандаргачы. Азыр ошо кылмыш деп ойлойм. Менин оюмча деле бул кылмыш. Ала качуу эми илгерки биздин салтыбыз болуп калып кеткен убагында. Азыр эми бул нерсе уже мыйзам кабыл алынган кылмыш да. Азыр ошол кыз ала качууга карата мыйзамдар иштейби? Буюрса иштейт деп ишенебиз. Кылмыш. Кылмыш өзүңүздүн оюңуз. Ооба. Азыркы учурда ошол кылмышка карата мыйзамдар иштейби же иштебейби? Иштебесе керек. Кыз ала качууну калды малда эсептешет да. Малды дагы сатып алышпайт. Типа ала качып койт деп турабы? Сатып алышат. Кызды болсо жөнүнө көчөтөн ала качып кетишет. Кыргыздын салты эмес. Кыздар, пожалуйста, обучайтесь, будьте независимы. У нас общество должно понять, что на законодательном уровне должно быть преследование за воровство человека. Элементарно супруга Манаса, Каныкей и Курманжан Датка, наши правительницы, это были гордые женщины. По кыргызскому наряду, если посмотреть, всегда женщинам, даже чтобы она ходила с горделивой осанкой.